Мугалим кылымдардан бери эскирбей келе жаткан кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана баладай баяу көңүл менен келечек ээлерине татыктуу билим берип, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадыр баркка ээ дейт. 30 жылга чукул агартуучулук кесиптен эмгек тажрыйбасы бар Жайыл Иманалиев. Ал бир гана катардагы мугалим эмес, бир нече жыл административдик тармакта иштеп, билим берүү системасына өз салымын кошуп келген. Ата-эне көңүл буруп, баласынын жанында болуп, күнүгө түйшүгүн билип, күнүгө насаат айтып, багыт берип турмайынча балдардын тарбия алуусу кыйыныраак болуп калат. Ошону менен кичине ыймандан алыстап бараткан кез болуп турат да азыркы маалда. Ошондуктан кыргыз болгондон кийин эң негизгиси башка элдерден айырмабыз, биз ыйманыбыз менен улутпуз да, элбиз. Ошол ыйман жагына көбүрөөк көңүл буруш керек. Быйылдан баштап биз ушу энелерди окутуп, үйрөтүп, аталарды чакырып, ошолор менен иш алып барганга көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Кудай буюрса ал ишти баштап калдык, анан жетишкендиктерин жылдын аягында көрөрбүз. Москва районунун ардактуу кесип ээлери мугалимдердин профессионалдуу майрамына карата уюшулган иш-чарага катышып, андагы бир топ агартуучуга үзүрлүү эмгеги үчүн сыйлык тапшырышты. Бүгүн болсо мамлекеттик администрациянын грамотасын алып атышат мугалимдер, Министерство образованиянын грамотасы, отличник төш белгисин алып атышат мугалимдер. Андан тышкары бүгүн биздин ветеран мугалимдер профсоюздун атынан өзүнүн белектерин алышат. Программа боюнча бизде 30 жаш мугалим келди бул жылы. Алар да бүгүн өзүнүн антын беришет, мугалимге өтүшөт. Ушундай чаралар болот бүгүн. Замандын улам сайын өзгөрүүлөрүнө байланыштуу. Бүгүнкү мектепте түп тамырынан кайра түзүлүү тагдырына туш келгендиктен ар бир аймак билим берүүгө көңүл буруп, заманбап методикалардан артта калбоосу шарт. Районунда окуучулардын билим сапатын өркүндөтүп, өстүрүү, жакшы окутуу боюнча көп эле иштер аткарылып атат десек болот. Мисалга алсак, былтыркы окуу жылында биздин райондон кызыл аттестатка, алтын тамга кызыл аттестатына 2 окуучу ээ болушту. Беловодский лицей номер 3 мектептен 2 окуучусу. Андан тышкары азыр пандемия убагында өзүңүздөр билесиздер, аралыктан окутуу болсо дагы, бирок окуучуларга билим берип, онлайн аралыктан окутуу жагынан мугалимдер өздөрүнүн кандай десем, өздөрүнүн иштерин так аткарды десем болот да, талыкпастан иштеп жатышты. Белгилей кетсек, 1994 жылдан бери дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетинде 5 октябрь мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү катары майрамдалып келет. Улзат Байырбекова, Эсенбек Үсөнов, СТВ.